Бул газдын трубасына булардын бетону кулап же бир нерсеси кулап кеткен болсо, анда менин семьям атылат да. Орунтаев мырза, сиз балдарыңызды ушундай кооптуу жерге жашатат белеңиз. Кайрылат болчумун Камчыбек Ташевке. Ушундай разрешение берген адамдарды архитектурага көбүрөөк көңүл бурсаңыз деп. Жөнөкөй адамдарды эле эмне какшата бериш керекпи? Биздин үстүбүздө чоңдор бар да дейт. Чоңдору ким экен? Кандай чоңдор экен алар? Бир жалгыз бой эненин үйүн тебелеп тепсебей эле мыйзамдын ордун мыйзам чегинде мага калакатын тийгизбей эле сала берсе болобу? Мына жерден кухнядан заборлордон полный трещина кетиптир да. Эгерде менин ордумда Орунтаев жашаганда забордун арагына 7 метр кылдырып салдырмак. Могу ушул үйдөн алып аткандар болсо, компания менен такташып алыңыздар. Бул компания өзү сиздерден бар жок уруксат, кагаз, документтерин алганбы? Баары барбы? Ну хорошо, биз дагы бир жолу комиссияга түзөлүк, жиберелик, барсын, чара көрсүн фирмага. Сөзсүз эле ушул жерден бирөө чоң бир кырсык болуш керекпи? Же бир адам жаракат алып, же Кудай сактасын андайда. Бирок ошондо гана анан реакция кыласыздарбы? Бизге бул жакта жашаган Гүлай Маматова аттуу эже кайрылып, үйдө жашоо кооптуу болуп калды. Тынч жашоо жок. Жанымда 14 кабаттуу үй салынып жатат. Ошолор мага тынчтык бербеди. Мен үйүмүн дарбазасына чейин кирип келди деп арызданган. Анан бүгүн келатканыбызда монтип жамгыр жаап берди. Анан жамгырга эми токтотолу, башка күнү келели десек, бизге ар бир күн маанилүү. Тынч жашоо жок. Жамгыр болсо, суу болсом дагы айтып берем, мен үнүм угуп койгула деди. Азыр эми анда өзү менен сүйлөшүп көрөлү. Бул курулуш 2023-жылы март айларында баштады. Булар ушул үйдү сатып алып, баягы особнякты бузуп, бул жерде бактар болчу, бактардын баарын бузушуп, ошондо чукуй башташты да. Жерди котлованды каза башташты. Мен ошондо угуп калдым, бул жерге 14 этаж үй түшөт экен деп. Анан мен ойлодум, түшсө түшө бербейби, өзүнүн жери, менин кандай жумушум бар деп жүрө бердим. Анан күндө келсем, үйдүн баары чаң, буруп жатканын баары чаң, эми өтүп кетер деп эле жүрө бердим. Бир күнү келсем эле, мына заборман 8 метр ылдый тереңдикте казып салыптыр. Ошол жерден башталды. Мен арыздана баштадым, УКМКга бардым, прокуратурага бардым, РОУДга бардым, МВДга бардым, глав архитектурага бардым, МЧС, кыскасы ГГСпи, ошо кыскасы мамлекеттик органдардын бар жогуна кайрылып бүттүм. Эмне деп атышат алар кайрылсаңыз? Эмне дегенин эч кимден эч кандай жыйынтык жок. Прокуратура Ленинский РОУДга өткөзүп бердик дейт. Тергөөчүгө мен канча жолу жаздым, канча жолу мына жердеги мыйзам бузулуп түнкү саат 12ге чейин иштегендерин, суббота, воскресенье дагы покой бербей ызылдагандардын полный тергөөчүгө жөнөтөмүн. Бирок тергөөчүдөн бир ооз дагы ответ жок. Могу газдын трубасы. Мына жер газдын трубасы болот. Бул мына газдын трубасы да. Бул газдын трубасына булардын бетону кулап же бир нерсеси кулап кеткен болсо, анда менин семьям атылат да. Мына центральный канализация бул жерден өтөт. Бул жер кызыл болуп эсептелинет да. Бир жалгыз бой эненин үйүн тебелеп тепсебей эле мыйзамдын ордун мыйзам чегинде мага калакатын тийгизбей эле сала берсе болобу? Кантип жашайм? 5 жыл ушу стройканын астында кантип жашайм? Мен 1 жылда эле канчалык арып кеттим. Дагы 5 жыл бар алдыда. Мен Талантбек Иманакун уулуна ушундай чоң үмүт менен, ушул кыргыздын жакшы жигити экен деп, даже түнү менен уктабай ушунча чоң үмүт менен бардым. Талантбек Иманакун уулу баягы Кокуловдун собраниясында эже мен сиздин маселеңизди чечип берем дегенден. Чынын айтайын, уктабай бардым. Ушундайларды жылдырып койсо тынчыраак. Мен 1 жылдан бери тынч жашай элекмин марттан бери. Ушундай үмүт менен барсам, сотко бериңиз деп мыскылдагансы күлөт да. Алар уруксатты берип, бар жогу мыйзамсыз экенин билип туруп, ошондой чоң неме кызматта туруп неге андай кылат? Анда ким үчүн отурат? Орунтаевка кирдим. Орунтаевка кирсем, башынан неме жөнөтөбүз дешти, комиссия. Комиссиясы келди. Кийин результаты чыкканда 680 деп беришиптир да. Анан мен келип ойлондум. Бул жер кайсы 680 чыкпайт да. Мына сиздин дарбазаңыздын ары, 680 чыкпайт экен.
Эми бул жерде мындай вопрос чыгарып атат да, эле. Мен бул жерде өзүм кызылдай акчама сатып алсам, эмнеге мен бул 3.40 эсептеп атышат? Мен ушуга түшүнбөйм. Так, могул 3.40 чыкты азыр көрсөтүп коелу. Чын эле 3.40 экен. Бул Сиздин үйүңүздөн бул жерге чейин 3.40. Ары жагы, үйдөн ары жагы 1.70. Ошондо 5-10 болот экен. 5-10 болот экен, 5-10 болот экен. Негизи канча болуш керек экен? Негизи Талантбек Иманакундуулуна барганымда эже 6 метр 80 сантиметр чыгыш керек. 1 сантиметр аз болсо дагы бул курулуш мыйзамсыз деп айтты. Мен заборумдан эсептейби, үйүмдөнбү десем, үйүңүздөн эсептейт дейт да. Неге десем, мыйзамда так жазылган эмес, үйүңөн эсептеш керек деп айтып атпайбы? Анан мен мындай деп ойлоп калдым да, бул жерде ким күчтүү болсо забордон, мага окшош алсыз болсо үйүнөн эсептешет экен да, мыйзамды ошондой бурмалашат экен. Ошондо азыр булардын куруп аткан үйү ошондо макул сиздин дубалыңыздан эсептегенде деле 5-10 чыгып атат. 5-10 метр чыгып атат. Сиздин үйүңүздүн дубалынан анын дубалына чейин 5-10. Мен келиним 3 баласы менен жашап атпайбы? Бул жерде 1.70 болот атат. 1.70тен кандай үй курушат? Бул аябай кооптуу. Биринчиден кооптуу. Булар красный линияга үйдү куруп алышты. Газдын трубасы турат. Бул стройкасы аябай кооптуу менин балдарыма, менин неберелериме, семьяма аябай кооптуу болуп атат. Өткөндө аябай катуу шамал болгондо, аябай катуу шамал болду го Бишкекте. Булардын строй материалдары учту, бирок өзү жагына учту да, өздөрү жагына учту. Мындан бир 4 күнбү, 5 күн мурун түнкү саат 11-де бир нерсеси түштү. Тап. Андан кийин чыгып коргонду карасам эчтеке жок. Түнү дагы ошондой болду. Бул менин балдарыма кооптуу да. Канча техникалар иштеп атат. Ол каскасы. Бул жерден ана жерден ыргытканда мынтип түшпөйт экен да. Бунусу мындай болуп мына жерге түшөт экен. Каскасы ушу жерге түштү. Каскасынан башка деле көп эле такта бирдекелери учуп атат. Сиздин короңуз үйүңүзгө чейин эле түшөт. Менин үйүмдө коргонума эле түшүп атпайбы? Бул азыр эми экинчи этажына жетишкен. Биринчи этаж. Подвалынан эми биринчи этажга жетип атат. Эгер булар Экинчи этажын башташыптыр да, э? Мен 14 этажды эсептеп чыктым. Бул 14 этаж деген 52 метр высотада болот экен да. Чынында эле көңүл бура турган маселе экен. Эгер бизди азыр башкы архитектор Нурлан Орунтаев көрүп аткан болсо, сиз ушуну көрүп аткан болсоңуз, ушуну жакшылап түшүнүп мамиле кылып коесуз дейбиз. Себеби азыр жакында эле өзүңүздүн буйругуңуз менен чыккансыз. Көп кабаттуу үйлөр курулганда чекесин сетка менен тоссун деп. Ошол жанагы монтип каскага окшогон башка бир нерселер учуп кетпесин деп. Эми бул да жакшы, бала чака жок жерде түшкөн экен, бир жаш баланын башына тийсе аябай катуу узуучу болчудай. Эми сөзсүз эле ушул жерден бирөө чоң бир кырсык болуш керекпи? Же бир адам жаракат алып, же Кудай сактасын андайдан. Бирок ошондо гана анан реакция кыласыздарбы? Эми негизи Нурдан Орунтаев мырза, сизди бузган жагынан көп имараттарды бузганыңыз менен таанылгансыз. Эми моуну дагы курулушу курулуп атыптыр. Бүткөндөн кийин келип бузбай, ушул убакта чара көрүп койсоңуз, буларга, бул эжеге дагы, бул курулуш компаниянын өзүнө дагы расход болбойт эле, сиздерге дагы көп келип убара тартпайт элеңиздер да кийин. Жакында эле жана Власов көчөсүндө бир ушундай курулган үйдү буздуңуздар. Анда дагы айткансыздар, бул мыйзамсыз курулуп калыптыр деп. Бүткөндөн кийин барып, вообще баарыңыздар журналисттерди чакырып, видео съемка кылып көрсөттүңүздөр да. Эми мына дагы бир мисал сизге. Курулуп атат экен. Курулуп атат. Ушуну ушундайында эле токтотуп койбойсузбу анда? Же буга чейин деле кайрылыптыр. Жана талаптагыдай кылып 6.80 эми 7 метр экен да. 7 метр арыраак жылдырса болбойт беле? Азыр могу үйүңүздүн адреси кандай? Айтып койбойсузбу? Доробек Садырбаев, 27-линия 284, Алим строй компаниясы. Мен Орунтаев мырзага дагы кайрылгым келет. Интернеттен көрсөң, ушундай честный болуп, курулуп бүтүп калган зданиялардын канчасын бузуп атат. Көрүп атабыз. Бирок
Мен ушул 23 марттан бери канча жолу арыз таштадым, канча жолу барып кайрылдым. Кура берсин, мен эч кандай каршылыгым жок, кура берсин. Бирок но деген жарады. Менин балдарымдын коопсуздугун ким ойлойт? Мен 680 койсо майлы 1.70-тен курса азыр мына почти высотасы 50 метр болсо, менин балдарымдын коопсуздугум эмне болот? Бир нерсе уласа, мына жерге түшпөйт. Үйүмдүн ортосуна, үйүмдүн башына түшөт. Мен балдарымдын коопсуздугун ким ойлойт? Орунтаев мырза, сиз балдарыңызды ушундай кооптуу жерге жашатат белеңиз. Жумуш ордумда отурсам, соседтер эмне кылады дейт да. Менин балам үйдө болчу. Звонок кылсам албайт. Ошо жерде туруп титиреп калдым. Мен ойлодум, мына газ жарылып эле балам атылып кеткен окшойт деп. Телефонун албасачы. Мен ушундай стрессте 5 жыл жашасам, кандай болот? Дагы 5 жылда стройкасы бүтсө, бүткөндөн кийин канча мусор түшөт, канча жер титирөө болот, кары бар, муз бар. Мен кантип жашашым керек бул жерде? 680 жылып сала берсин өзү каалагандай. Каерден жылсын? Заборуман жылат да. Эмне бул жерге Алим строй мага акча төлөп коюп турбу жериме? Мен кааласам бул жерге мен балдарыма кухня салып берем. Мен балдарым бар. Алим строй үчүн алган эмесмин да. Кыскасы бул жерде мыйзам мындай экен. 680 деп жазып коюптур. Ким күчтүү болсо ошо жеңет деген мыйзам экен. Мен ошондой түшүндүм. Мен слабый болуп атам, менин үйүмөн, менин жеримди эсептеп туруп, булар үй салып атышат. Эгерде менин ордумда Орунтаев жашаганда, забордун арагына 7 метр кылдырып салдырмак. Мен жумушта отурсам, булар соседтер звонок кылып калышты. Булар аябай катты тарактатып атышат го деп. Жумуштан келсем, булар трамбовка кылып атышыптыр. Мен үйгө кирсем, мебелдерим кыймылдап, бидиштер кыймылдап, аябай жер титирегендей болуптур. Аны ошондо жарака кетти. Моолар ушунун барышында кетти. Ушул мол полный ошондо жарака кетти. Мына жерден кухнядан, заборлордон полный трещина кетиптир да. Кухнямын 4 бар жок ошондой. Үйдүн мына балкону ушу жер жарака кетиптир. Бул ошо трамбовка кылганда болду да. Соседтер группадан айткандан келсем, ошо мебелдер, идиштер кадимкидей жер титирегендей болуп кыймылдап турду да. Бир күн кечке чейин ошондой трамбовка кылышты. Орунтаев жөнөткөн комиссиянын жетекчиси Мирлан деген жаш жигит экен. МЧСтен Хашим деген байке келди. Мен баягы өкөнө тең айыбай мындай, как аял катары жалынып, ушу положениемди түшүндүргөнгө аракет кылдым. Бирок Мирлан дагы айтты, эже мен кичине эле адаммын, менин колуман эчтеке келбейт деди. Хашим байке дагы айтты. Гүлайым бул мыйзамсыз деди. Бирок биздин үстүбүздө чоңдор бар да дейт. Урматтуу ушул объектке кол койгон, уруксат берген жетекчилер, кимиңер балаңар менен ушу жерде жашайт элеңер мага окшоп. Кимиңер балаңардын өмүрүн рискке коюп ушу жерге жашайсыңар ошондой крандардын астында. Ким баласын ушундай жерге алып келип жашатат? Орунтаев сизбе, Иманакын уулу сизбе? Кимиңер келип ушу жерге балдарыңарды коюп спокойно жашайсыңар? Мен как эне катары бир күн дагы жөн спокойно жашабай атам. Ушу стройка башталгандан бери. Чоңдор деп едиңизби? Бизден да чоңдор бар экен деп. Ал чоңдору ким экен? Кандай чоңдор экен алар? Мен мындай түшүндүм. Чоң болгондо Лав архитектуранын чоңдору, МЧСтин чоңдору болот да. Эмне башка жактан түшкөн чоң болмок беле. Уруксат ошолор берип атпайбы? Могул газ өтүптүр үйдүн, эки үйдүн жанынан. Газга канча метр жанынан үй салып берсе болот бул труба өткөн жерден. Ал эми канализация өтүптүр бул жерден. Ошол канализациянын үстүнө эле булар салып алыптыр. Буну дагы карап коесуздарбы? Өзү силер бузганга келгенде эле көрөсүздарбы же мондайларды көрбөй анан бүткөндөн кийин эле карап туруп буза турган учурга келесиздерби? Бул жакта үйлөр сатылып баштаган болуш керек, Азыр ушул үйдөн алып аткандар болсо компания менен такташып алыңыздар. Кийин дагы мондай мыйзамсыз болгондорду азыр бузуп, буга чейин жана Сүйөркулов көчөсүндө дагы ушундай талаштуу үйдөн куу эле чыгарып койбодубу жашоочуларын. Бул жерде паспорт объекта дейт. Жал Хадича деген 14 кабаттуу үй курулуп атыптыр. Лицензиясы номери ОСО Алим строй деген компания ген подрядчик. Башкы подрядчысы
Азат строй сервис деген компания экен. Ушул сиңдим ушул жерден үйдү Россияда көп жылдан бери иштеп келип, аябай мээнети менен сатып алган болчу. Эми ушул карыганда жылдарын жаштыгында иштеп ушул үйдө өткөрөм деп жашагандан мына 4-5 жылдын эле жүзү болду эле. Үйдү аябай жакшы кылып салып, ремонтторун жакшы кылып, баардыгын жакшы кылып кирип жашап атты эле сүйүнүп. Анан ушул үйгө ушинтип ушундай эле сосед ушул жерди сатып алып, мына Алим Капитал деген басмачыдай болуп эле үй салганды баштады. Ошондон бери мен сиңдимде биздин тууган уруттарда тынчтык жок болуп атат. Себеби сиңдим аябай кыжалат болуп, ооруду, башка болду, стресске кабылып атат. Себеби бул эми 50дөн ашып калды. Кайра дагы бир жерге ушундай үйдү сала албайт. Барбаган жери калбады, арыздабаган жери калбады. Анча-мынча жерине кошулуп мен деле барып атам. Бирок ушул Алим Капиталдын ушундай Алим стройдун ушундай көзүн май басып калган экен. Мунун заборунан 1.70-тен кийин үй салып атат. Бир орган чечпейт да, мисалы 1.70-тен кийин сала бер депчи. Муну бир канча органдар, архитектура, МЧС бардыгы кошулуп келип бир чечимге келип атат. Бирөөнүн үйдөн кийин 1.70-тен кийин 14 этаж үй салат деген бул аябай эле уят иш. Булчу ушуга разрешение берген немелерди мен сурамак элем. Биздин немелерден, президентибизден Садыр Жапаровдон, Камчыбек Ташиевден ушундай туура эмес архитектуранын аябай коррупцияга батып кеткенин элдин баары эле билет. Ушундай разрешениелерди берип атканына жоопко тартыш керек мындай адамдардычы. Мындай кылган болбойт. Мына Ташиев азыр ошон коррупционерлерди камап атат. Ташиевке именно кайрылат болчумун, Камчыбек Ташиевке. Ушундай разрешение берген адамдарды архитектурага көбүрөөк көңүл бурсаңыз деп. Жөнөкөй адамдарды эле эмне какшата бериш керекпи? Мен буга чейин көп эле журналисттерге булар чыгарышып, мени бул эже үйүн 800 миң деген, анан мынткен деп шылдыңдашат. Мен бул үйдү сатамын же болбосо кымбат сатып берем деп салган эмесмин. Мен бул үйдү салыш үчүн 20 жылдап мигрант болуп, талалап, балдарым менен ар бир кышын, ар бир темирди балдарым менен пешенеттер менен салганмын. Мен үчүн өтө кыйынга турган. Мен бир коррупционер болбосом же бир чоң кызматта иштебесем, бул үйдү салыш үчүн менин 10-15 жылдык өмүрүм кетти. Бул мына Алим Капиталдын хозяйыны Жаныбек күлүп атпайбы? Бул үй анча турбайт деп. Кимдир бирөөлөр үчүн бул үй жөн эле бир кепе көрүнүшү мүмкүн. А мен үчүн ак сарай. Себеби өзүм пешене терим менен бирөөнүн 1 сомун жебей өзүм менетим менен салгам, балдарым менен. Алар ошо сизди бул мындай аракеттерине караганга ушул жактан сатып чыгып кетүүгө аргасыз кылып аткандай болуп атат окшойт. Баа сунуштап көрдү үйүңүзгө, канча деди, эмне деди? Мындай да. Негизи мен мынтип ойлогом да. Бул үйдү вообще сатамын же көчүп кетемин деп салган эмесмин. Мен ойлогом, даже сөгүм чыкса керек депчи. Ушул үйдөн сөгүм чыгат деп ойлогом да. Анан эми булар сатыңыз дегенде мен деле ойлонуп көрөйүн дегенмин. Мен үй издегем, Жаныбек деле айткан. Эже 6 айда бөлүп берейин 50 миңден. Эже туңгучка квартирага чыгып туруңуз деген сунуштарды айтып атат. Мен бирок квартирага чыкпаймын, бөлүп дагы бербеймин. Булар жылсын, мен талабым ушу. Мен эч жакка жылбайм. Мен дагы 20 жыл жүрүп үй сала албайм, үй кура албайм. Мен балдарымды үйлөп жайлай турган маага келди. Мен уже чарчаган аялмын. Бул шаардын чоң ортосунда жүрүп жаткан курулуш, бул жерде дагы көп кабаттуу имарат курулуп жатат экен. Алар минтип бирок курулуш жүрүп жаткан аймактын бүт тосуп, үстүн дагы жабып, ушул өтүп бараткан адамдарга тийбесин, бир нерсе түшпөсүн деп. Анан ошондон кийин дагы мондой машина койгонго болбойт, кооптуу аймак деген эскертүүлөрдү жазып коюптур. Эми бул курулуш компаниясына болгон талап Алим стройго тиешелүү эмеспи деген ой жаралат. Курулуштун стандарттары барбы? Бир могул чек арада мен бул жерде үйүм турса, бул үй турса, экинчи көп кабаттуу үйдүн аралыгы канча болуш керек? Значит, андай норма жок, андай норма жок. Жабыштырып салып койсо деле болобу? Ну, бизде жабыштырып салынып атат үйдөр. Жабыштырып салынып атат. Просто андай норма жок. Негизи мурда илгери Союз убакта норма болчу. Ал норма эскерди, жойулуп кеткен. Норма болчу, желтая линия деген понятие болчу. Это обрушение. Землетрясение болгондо обрушение. Вот, андай норма жок. Азыр
противопожарный только разрывы, ошо противопожарный разрывлер сакталган. Значит, расстояние составляет 5,47 метров. 5,5 метр дейді. 5,47 деп. Бұл мына заключение комиссии. Бул стандарт боюнча канча метр болуш керек? Значит, стандарт боюнча 6 метр болуш керек. Бирок жетпей атат. Жок, бирок бир тамдын бир дуалында айнектери жок болсо, глухая стена дейт. 6 метр кыскарат 4,80-ге. 20%. Бұл сынып бойынша. Сіз айткандай трещина кетти тияк бияқта десе, дагы арсчасын біз кайра комиссия жиберебиз. Біз комиссия жибергенде качкан жокпуз. И чын эле комиссия эметсе, мына бул үй курулуп аткан учурда могу трещина пайда болуп, тиги пайда болгондо биз деле комиссия көрүп, тиги фирмага чара көрөбүз. Анан кечээ мен барып өзүм да таң калдым да. Берки үйгө жабышып турат. Жабыштырып салып атат заборду. Анан кече күнү курулуштан иштеп атып, бирөөнүн каскасы бунун эки кабат үйдүн астындагы короосуна ыргып түшүптүр. Каскасы бирөөнүн. Ошон үчүн ар бир строй фирмага уведомление бердик, сеткалар менен жапкыла. Бүт эми мероприятияны сактагыла. Тамса каскасы мындай да, каскасы түшкөн эчтеке эмес, адам түшүп кетсечи. Адам түшүп кетет. Же бирөөнүн асты басып бараткан адамдын башына бирдеме түшүп кетсе. Ошондой болуп атпайбы? Ал жерде бала чакасы ойнойт экен, үйдүн астында бала чака ойнойт экен. Бул эми биринчи кабаттын куруп бүтүптүр. Экинчи кабатын өтүп атат экен. Эртең үчүнчү, төртүнчү кабатына болгондо бир оор темир учуп кетип ойноп аткан баланы басып калса эмне болот деген суроо да. Ошо боюнча биз айтып атпаймыз, ар бир фирмага сеткалар менен жапкыла, эчтеке түшпөсүн. Түштө чара көрөбүз деп атабыз. Сонда могу ортосундагы аралыкты бир жылдырса бул мындай логикалык жактан алганда деле кооптуу болуп атпайбы? Бул жанында стройка жүрүп атса, түбүндө адам жашап атса. Анан сизди түшүндүм, сурооңузду түшүндүм. Сиздерде бир кандайдыр мыйзам чыгарып же бир ошону жок дегенде бир аз арыраак жылдырса болот. Бунун короосунан азыр 5,5 деп атасыз, арыраак бул үйүнөн. Бул үйүнүн эле дуалын чекесине турбайт да, бер жакта дуалынан заборуна чейин 3,80 экен. Ошо забордун түбүндө ойноп атса, үстүнөн эле тарс этип эле бир нерсе түшсө эмне болот? Жок, вот ошону что биз айтты ошону. Биз айтып атпаймынбы, азыр чара көрүп атабыз. И анан мыйзамды өзгөрткөнгө аны дагы иштеп атат биздин юристтерди. Мыйзамдардын үстүнө дагы иштеп атабыз. Пока мындай биз болгон мыйзам менен иштеп жүрөбүз. Бүгүнкү күнгө действующий мыйзамдар менен иштеп жүрөбүз. Бул компания өзү сиздерден бар жок уруксат, кагаз, документтерин алганбы? Баары барбы? Баары. Могул азыр атарап чектен эле ошо көп кабаттуу үйлөр курулган жерлерди карап келдим. Алар курулуш жүрүп аткан жерден бир 5-10 метр артын сыртын айландырып тосот экен. Сыртын айландырып тосуп, анан кийин үстүнө дагы бир нерселер тосуп, анан ошонун сыртынан да адамдар өтүп бара турган жерге эскертүү жазат экен да. Машина койбо, бир нерсе түшүп кетиши мүмкүн деп. Бунуку 3 метр менен эле туруп атпайбы? Жок, 1,82 менен эле. Ну хорошо, биз дагы бир жолу комиссияга түзөлүк, жиберелик, барсын, чара көрсүн фирмага. Жок, эми Жок, мен айттымбы, чара көрөбүз. Мен просто өзүм чыккан жокмун албекке. Мени инспекторум чыккан. Ошо инспекторуңуз чыккан. Анан могул жерде турат. Ошол эки үйдүн ортосунан ошол жерден газ өтүп атат. Маалыматыңыз барбы? Газ өтүптүр. Канализация өтүптүр. Ошол үйдө жакта тургундардын бүт баарын саркынды суулары, ажатканадан чыккан, ичкенден ашкан суулардын баары ошол канализация аркылуу өтөт экен. Булар ошо канализациянын үстүнө эле үй салыптыр да. Көрдүңүзбү ошонусун? Андай маалыматым жок, биринчи. Андай маалыматым жок. Комиссия эмнени карады? Жок, укпайсыңарбы? Андай маалыматым жок. Бирок сиз айткандай канализациянын турбай өткөндө проект кылынат. Значит, көп кабаттуу үй ошо канализацияга врезка кыла албайт. Ошон үчүн, значит, буларда бар проект, что могу канализация полностью перенесется за счет строительной компании. Бүт толук алмаштырылат бул канализация. Ошол Алимстрой деген компания бизден бүт уруксат кагаздары бар, алган деп атасыздар. Ошо кагаздарды айтканбы, мен буну башка жака жылдырам коопсуз жерге деп? Жок, ал бар да, проекти бар да.
Барбы? Көрсөк болобу? Жок, азыр мындай. Сиз менин андан кабарым жок экен деп атасыз. Анан проектте бар деп атасыз. Проектте бар, аны каякта линия эметет, каякта эме, бүт проектте бар. Ал. Бирок азыр биздин инспектор отпускта, ошо чек барган. Анын документтерин мен каякта кайсысын билбей атам. Жок, ошол эле учурда эми талап мындай эрежени дагы документти кагазды алып келип көрсөтө берет. А жеринен көргөн бирөө барбы? Жок, обязательно могун градсовет көрөт да проект боюнча. Бүт баарын көрүп изилдейт. Хорошо, дагы арыз түштүн. Биз азыр кайра комиссия кылалы. Сиз чогуу баргыла комиссия менен. Чогуу баргыла. Биз каршы эмеспиз. Комиссияга катышкыла, көргүлө, тарткыла. Эмне кайсы мекеме эмне жыйынтык чыгарып атат.